армиядағы зордық зомбылық өте құрч күн тәртібінде тұрған жоқ деп айттыңыз да. Сіз ушул министр болгондон кийин ушул маселе менен абдан катуу иштешиңиз керек деп ойлойм. Армиядағы зордық зомбулук, балдардын жанагы өлүмгө чейин алып келген суицид, ушунун бардыгы мына дүйнөдө өзгөчө мына Борбор Азия өлкөлөрүндө ушундай катталып келатат да, мына кошуна өлкөлөрдө бизде. Мисалы 2021-2022 жылы карасаңыз, жылына 10 бала өлүп атат. Эми сиз өзүңүз ага ата энесиз. Мисалы ата эне баласын Кыргызстанга кызмат кыл, Кыргызстанды корго, мекениңди корго, элиңе кызмат кыл, мамлекетке кызмат кыл деп 6 саны аман жакшынакай кылып жөнөтүп атат. Сен барып мекенди коргошуң керек, бул сенин милдетиң, парызың деп. Анан отурса эле баласынын сөөгү келип атса, же катуу сабап коюп туруп бөйрөгү иштебей калды, майып болуп калды деп атса, мындан өткөн суук кабар барбы ата эне үчүн? Аны көргөн коомчулук баласын армияга жөнөтөбү? Албетте жанагы балдарды жанагы бекем кылып, мыкты кылып тарбиялоо иштери болуш керек. Бирок ал үчүн атайын уставтар бар да. Өзүнүн жоосу бар мисалы. Азыр анын үстүнө бүт дүйнөдө мындай технология, дрондор, акыл эстин мындай атаандаштык болуп атпайбы? Кара күчкө караганда мисалы, аң сезим, акыл эс, билим, илим. Мына ушундай учурда Кыргызстанда сиз ушуну түп тамырынан жоюшуңуз керек. Армиядагы жанагы ыдык көрсөтүү, көрдүңүз жакында мына өзгөчө кырдаалдар министрлигиндеги окуяны. Ошондой кылып зордук зомбулук көрсөтүп, жанагындай уруп сабаса бала акылдуу болуп калабы, же эмне мекенин көбүрөөк сүйүп калабы. Бул мындай акылсыз, жанагы тарбиясыз, билимсиздердин жумушу. Ошон үчүн сиз жанагы армияга барып, биздин балдардын ал тескерисинче келип, мекенин дагы көбүрөөк сүйүп, келип өзүнүн теңсуздарын айтыш керек. Кыргызстанга кызмат кылалы. Армияда мына ушундай экен, биз мекенибизди сүйөлү деп. Тескерисинче ал келип ооруканага жатып жанагы бөйрөк иштебей канча балдардын өлүмү болду. Өзүн өзү өлтүрүү катталып атат. Анткени алар кордукка чыдабайт. Анан ошол жерде ата энелер нааразы, алардын үнүн эч ким укпайт. Мен бир дагы жыйынтык көргөн эмесмин. Баланча армияда сабалып, аны урган адам баланча жылга соттолуп кетти, түрмөгө камалды деген. Жок. Аябай мындай жабык мекеме. Ошон үчүн сиз, мен ойлойм, сөз жүзүндө болбош керек. Министрлер кабинетинин отчетунда дагы мен ушул суроону сизге берем. Балким 5 айдан, балким 1 жылдан кийин эмне болду? Сиз келгенден кийин азайдыбы ушул балдарды уруп сабоо жанагындай өлүмгө чейин алып келген учур деп. Мамлекетке кызмат кылганы бардыбы? 6 санын аман жакшынакай кылып баланы кайра бериш керек. Эми албетте мен аларды жанагы биротоло эле назик кылып жанагындай деген жокмун, эми аны өзүңөр билесиңер. Уставка ылайык, мыйзам чегинде мындай караш керек. Бирок жанагындай өлүмгө чейин сабаткан учурларды силер өтө каршы болуп, буга катуу күрөш жүргүзүш керек. Рахмат чоң.